Урматтуу мекендештер, 17 июльдан баштап біз эки статистиканы бириктиргенде, ковид менен пневмония бириктиргенде эң чоң пик мына 1654 учурду түзгөн. Андан кийин мына бүгүнкү күндө 155 учур 18 августта түзүп атат. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе негизинен июль айында 13 июльдан 19 июльга чейин эң көп учур катталып, бул деген башкаларга салыштырманда бул өтө жогору болгон. Өткөн жумага салыштырганда. Бирок биз ошол убактан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына азайып барып, мисалы акыркы жуманы ала турган болсок, акыркы жуманы 3 август, 9 августка чейин эгер башка өткөн жумага караганда 21% болсо, 10 августтан 16 августка чейин 40%га чейин азайды. Бул жерде биз ПЦР тест алганда бул жумага карап туруп, эң көп ПЦР тест положительный, подтвержденный бул 6 июльдан 12 июльга чейин 23,1% ошол тапшыргандардын ичинен чыккан боло турган болсо, 10 август, 16 августта биз 4,9-га чейин азайуу байкалууда. Бул жерде репродуктивдик эффективдүү баалоо боюнча бул бир адам канча адамды контактный жугуза алат деген мааниде. Биз 2 ыкма менен эсептеп көрдүк. Бул жерде Россиянын Потребнадзорунун ыкмасы жана ВОЗдун ыкмасы боюнча. Мына эң көп бизде 29 июнь, 2 июльда бизде көрсөткүч боло турган болсо, бир адам өзүнөн башка 2 адамды жуктурууга мүмкүнчүлүк болуп, же ошондой шарт боло турган болсо, акыркы күндө мына 16 августта 20 июльдан баштап азая баштады. 16 августта биз бул көрсөткүч 0,8ди түздү. Мына сиздер өзүңүздөр слайдда көрүп тургандай, бул жерде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ыкмасы менен Роспотребнадзор укмасын кошкондо Кыргызстанда болгон учурду салыштырганда бирдей эле бизде көрсөткүчтөр болуп атат. Андан кийин мына 14 күнкү өсүш боюнча салыштыра турган болсок, бул жерде биз 13 июльда 79% бул жерде көп боло турган болсо, бул деген кандай ылдамдыкта тест таралышы, оорунун тест таралышы боло турган болсо, бүгүнкү күндө биз -28%га түшүрүп, акыркы убакта бирдей тенденцияда жана азайтууга кичине мүмкүнчүлүк азайтуу билинип турат. Өлүмдөрдүн саны, бул жерде учурга катталгандардын санына карай турган болсок, биз жалпы алганда эгерде 42.146 бүгүнкү күндө мына биз учетко ала турган болсок, алардын ичинен 1490 каза болгондордун саны бул 3,5%ды түзүп атат. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мына акыркы 5 жылда ала турган болсок, биз башка оорулуулар дагы бул жерде бар. Башка оорулуулар акыркы 5 жылдыкта негизинен мына 266,1 100 миң адамга көрсөткүч бул кан айлануу системасынын оорулары. Анан кийин бул жерде онкологиялык оорулуулар 64,1 көрсөткүчтү түзүп атат. Травма отравления 39,2 19 жылы. Тамак аш органдарынын оорулары 32,32, анан өпкө дем алуу органдарынын оорулары 28,9ду түздү. Бирок биз 7 айлыкта ала турган болсок, 7 айлыкта бул 251,1 көрсөткүч, бул кан тамыр органдарынын оорулуулары, анан кийин 58,8ге бул онкологиялык оорулардын түшүүсү байкалууда. Бирок бул жерде биз салыштыра турган болсок, көрсөткүчтөр азайган менен биз бул жерде тенденция мына өзүңүздөр көрсөтүп аткандай 5 жылдыкта, анан 7 жылдыкта кандай өзгөрүүлөр тенденция болуп атат. Мына эң негизинен бул бизде мына 60-тан 70-ке чейинки 41,3'тү түздү, 70-тен жогорулар 19,9%ды түздү. Биз
салыштыруу үчүн 19-жылкы толук мына өлүмдүн көрсөткүчтөрүн алдык. Бул жерде абсолюттук цифра менен 33.519 адам каза болгон 19-жылы. Ал негизинен мына кан тамыр, кан айлануу органдары системасынын оорулары 17.297 же жарымыдан көбүн түзүп атат. Андан кийинки бул жерде онкологиялык оорулар 4169-ду түздү. Андан кийин бул жерде дем алуу органдары 1876-ны түзүп атат. Мына убакыттын анан кийин көп медиктердин үлгүрбөшүнүн себебинен ошол убакта иликтөө иштери мына жеткиликтүү болбой, биз ар бир ошол каза болгон адамдардын себептерин так ал жерде көрсөткөнү мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен 571 буйрук бул 30-июль 20-жылы кабыл алынган. Бул жерде биз ошол өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн комиссия түзүлүп, алар жерлерде иштеди. Ал жерлерде иштегенде комиссиянын жыйынтыгы боюнча 29% каза болгондор, алардын негизги себеби бул ковид менен пневмония эмес, башка оорулар болуп чыкты. Мисалы, мен айта турган болсом, мына биз ошондо 437 адамды түздү. 437 адамды. Тактап айтканда, биз эгерде мен 3,5% деп айта турган болсок, жалпы биз бул жерде так себептерин алгандан кийин 2,4% жок же цифра менен 1053 адам эле негизги бул COVID-19-дан же ошол пневмониядан каза болгондордун саны. Анан кийин бул боюнча дагы бир мына Великобританияда, Испанияда бул жерде ошондой эле статистикалык иштер алып барылган. Мисалы ала турган болсок, Великобританияда жаңы методика ыкма менен эсептегенде каза болгондордун саны 5359-га азайган, Испанияда 2000-ге азайды. Анан кийин негизинен бул жерде биз айтып атабыз, кандай себептер менен 437 каза болгон адамдардын ала турган болсок, негизги бул коронарный жүрөктүн коронардык оорусу, бул инфаркт миокарда, анан кийин мээнин инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу, башка себептер түздү. Бул боюнча эми негизинен айта турган болсок, биз жалаң эле бул жерде Кыргызстан эмес, бул жерде мен айтайын дегеним, бүт дүйнө бүгүнкү күндө пандемияга оор учурга туура келди. Көп мамлекеттер, Кыргызстанга да кыйын болду. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, авиасообщение токтоп калып, чет мамлекеттерден мына чек аралар токтоп калды, анан өндүрүш токтоп калды. Негизинен бүгүнкү күндө биз импортту чет мамлекеттен алып келе албай калган кыйынчылыктар болду. Бул жерде биз дагы айта турган болсок, бул биринчи жолу жалаң эле медиктер үчүн эмес, Кыргызстан үчүн эмес, бардык дүйнө үчүн бул биринчи жолу келген бул мындай вирус болду. Ошондуктан кыйынчылыктар болду. Мен ойлоп коем, эми Кудайга шүгүр деп айтабыз, Кудай буйрса, бүгүнкү күндө мындай оң динамика болуп атат, стабилдештирүү болуп атат. Кудай буйрса, бүгүнкү күндө медиктер өзү кандай болсо дагы ушул вспышканы жеңүү үчүн, ушул илдетти жеңүү үчүн бардык күч аракеттерин өкмөт, Кыргызстан эли, Кыргызстандын бийлиги бардыгы жумшайт дейм.